Кыргызстандын жарандыгынан баш тартып, чет өлкөнүн жарандыгын алгандардын басымдуусу Орусиянын жарандыгын алгандар. 2019-жылдагы статистикага таянсак, бир эле жылда 9371 кыргызстандык Россиянын жарандыгын алган. Бүгүнкү чаралышта дал ушул маселенин айланасында кеп кылабыз. Мыйзам боюнча Кыргызстанда кош жарандуулук бар деп айтсак болот. Тагыраагы сиз Кыргызстандын жараны болуп туруп, Орусиянын да жарандыгын алсаңыз болот. Мындай мыйзамга Орусия дал ушул жылдын башында макулдугун берген. Путин май айында кол койгон жарлыкка ылайык буга чейин чет элдиктер Россиянын жарандыгын алуу үчүн сөзсүз түрдө башка мамлекеттеги жарандыгынан баш тартышы керек болсо, азыр бул пункт алып салынды. Эми кантип башка мамлекеттин жарандыгын алуу керек деген суроо туулат. Эгерде сиз Орусияда жүрүп, ошол жактын жарандыгын алууну каалап эмне кылуу керектигин билбей жатсаңыз, анда сиз элчиликке кайрылыңыз. Ошол эле жерден сиз бардык суроолоруңузга жооп табасыз. Тиешелүү адистерге кайрылып, өзүңүздүн каалооңузду айтасыз. Алар керектүү кагазды беришет, ага сиз Орусиянын жарандыгын алууну каалап жатканыңыз боюнча арыз жазасыз. Ал үчүн өзүңүздү аныктаган паспорт жана ошол жерде убактылуу жашооңузга уруксаат берилген документиңиз болсо жетиштүү. Ошол документтердин негизинде сиздин арызыңыз тиркелип, Кыргызстанга онлайн аркылуу билдирүү жиберилет. Кыргызстан сиздин арызыңызды канааттандырган соң, сиз Орусия жарандыгын алууга документтерди даярдооңуз шарт. Ал үчүн сиз Кыргызстандан кайсыл өтмөк аркылуу өткөнүңүздү тактаган миграциялык карта, өзүңүздү аныктаган паспорт, ошол жерде жашоого уруксаатнамаңыз, кайсыл жерде иштеп жатканыңызды аныктаган кагаз, үй бүлөлүк абалыңызды аныктаган документтер, маселен үй бүлөлүү болсоңуз жубайыңыз менен никелешкениңиз анык болгон кагаз, балдарыңыз болсо алардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр керектелет. Ал арада сиздин Орусияда канча жыл жашап жүргөнүңүз да эске алынат. Анда эң аз дегенде 1 жыл жашашыңыз керек. Мына ушул документтердин негизинде сиз Орусиянын жарандыгын алууга мүмкүнчүлүк алсаңыз болот. Кыргызстандын мыйзамына ылайык, азыр Кыргызстанда кош жарандуулукка уруксаат берилгендиктен өлкөнүн жарандыгынан чыкпай туруп, кайра келип Кыргызстандын паспортун ала алат жана мамлекеттик жетекчилик кызматтарга баруудан башка бардык биздин жарандар колдонгон укуктарга ээ болот. Кайсы жерде болсоңуз да үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз.